Дагы бир жолу саламатсыздарбы? Эфирди улантабыз. Кыргызча деп көбү суранып атышат. Эми туура түшүнүңүздөр. Эгер биздин суроолорубузга жооп бере турган инсаныбыз орус тилдүү болсо, демек орус тилинде чыгууга биз да каргасызбыз. Эгер кыргызча суроолорубузга жооп бере турган инсан кыргызча сүйлөй алса, анда кыргызча чыгабыз. Биз бул эфирлерди пландаган эмеспиз, бирок акыркы бир нече күндүн ичинде мен өзүмө кайрылган жазган инсандардын саны жүздөп саналды, чынын айтайын. Өзүңөрдүн бир тууганыңарды коронавирус болуп ооруп калган үчүн канча сом алдыңар, силер деген бир чоң программа менен иштеп атасыңар, Америкадан акча алып атасыңар жана башка деген бир ойго келбеген сөздөрдүн баардыгын окуп чыктым, чын айтайын. Окубай коюуга да мүмкүн болгон жок. Бирок ал менен бирге биз бир көтөрүп коебуз, ал маселе эмес, бирок ошентип ойлогон инсандардын ушул коронавирус жок, эч ким оорубайт, элдер жалган айтып атат деген инсандар үчүн кооптонуп атам, чын айтсам. Себеби жалгыз өзү эмес, ал инсандардын дагы ата энеси, улгайып калган чоң ата чоң апалары, бир туугандары, агалары бар чыгар. Анан ошол инсандардын өмүрүн, ден соолугун тобокелдикке салбаш үчүн биз колдон келишинче, мына мен Кыргызстандагы ЮНАИДСтин ыктыярдуу элчиси катары ушул коронавируска чалдыккан көрүнүктүү инсандарга кайрылдым. Алардын бири Марина Ким, жаңы эле көрдүк. Марина дагы өзүнүн үйдө ооруп жаткандыгын жазып айткан. Ушул Марина менен эфир өткөрдүк. Ал эми мен болсо азыр дагы бир бүгүн Твиттерде биринчилерден болуп мендеги ПЦР тестим түз чыкты. Тагыраак айтканда положительный чыкты. Ушул мен дагы ооруп калдым деп жазуусун Азим Азимов жазды эле. Кыргызстандагы абдан белгилүү инсандардын бири. Мен Азим менен өткөн жылы жазында Америка Кошмо Штаттарына барып чогуу иштеп калдык элек, экөөбүз программа тартып калдык элек. Азим режиссер, эл аралык уюмдарда көп иштеген, полиглот, өтө кызыктуу инсан. Мен азыр Азим эфирге чыгам деди эле, күтүп атам Азимди. Сиздердин сурооңуздар болсо да узатсаңыздар болот. Азим бүгүн үй обсервациясында, менин билишим боюнча. Азырынча мүмкүн болсо мен өзүмдүн бир тууган эжем тууралуу айтып берейин. Менин бир тууган эжем 1985-жылкы бул эмес өткөн жуманын башында дене табы көтөрүлүп, сөөктөрүнүн баардыгы катуу ооруп баштагандан улам ушул тест өткөн. Тест өткөндө тести ооба коронавирус бар деп чыкты. Эжемди Ганси бейтапканасына жаткырышты. Эжем Ганси бейтапканасына жатып жаткандан кийин үй бүлөбүздүн баардыгын текшерүүгө алышты. Мен көрсөңүздөр да болот, өзүмдүн справкамды да жарыялап койгом. Меники коронавирус жок деп чыкты. Себеби эжем экөөбүз майдын аягынан бери жолугуп баарылаша элек. Бирок айылга эжем барып келген экен. Ошол айылдан 3 кичинекей инилерибиз, биздин 14, 12 жана 2 жаштагы инилерибизден вирус бар деп чыкты. Вирус бар деп чыкты. Мен мына Азимди азыр кошкон отурам. Вирус бессимптомно өтүп атат, ошондуктан үй обсервациясында. Бүгүн болсо менин ушул жакын инсаным, досум Азим. Салам алейкум, кандайсың? Алейкум ассалам, Эркин. Рахмат. Жакшы болуп баратам негизи. Сенин эфириңдин башын көрүп мен бул нерсеге кантип кошулуумду да жакшы билбейт экенмин да. Мана эми жакшы оң болуп баратам. Рахмат ошол. Чочуттуң бизди. Эми ооруба, жеңилинен берсин. Кыскача айтып берсең, кандай сенде симптомдор болду эле? Анан кантип билдиң? Тестти каяктан тапшырдың? Бекерби, акысызбы, акы төлөйбү? Учурда каяктасың? Мен акыркы сурооңдон жооп бере баштасам, азыр үйдөмүн. Үй бүлөм менен келинчегим жана кызым үчөөбүз үйдөн чыкпай отурабыз. Мындайча айтканда, үйдөгү изоляциядабыз да. Бунун алгачкы себеби мына мен деген коронавируска тестти 4 күн мурун тапшырганыма карабастан, мына бүгүнкү күнгө чейин мисалы мен менен Саламаттык сактоо министрлиги байланышка чыга элек. Мындайча айтканда, менин ушул тиги статусум тууралуу же менин ушул тестим ПЦРым тууралуу, жана тест анализим тууралуу
саламаттык сактоо министрлигинде маалымат бар. Бирок азыр тилекке каршы ушул кайрылуучулардын саны ушунчалык жогору болгондуктан биздин саламаттык сактоо министрлиги ушул өз учурунда реакция кылып баарын биздин жанагы больницаларга, стационарларга, обсервацияга кабыл алганга азырынча тилекке каршы мүмкүнчүлүгү жок. Мындайча айтканда, азыр ооруп аткандардын саны өтө көп. Ошондуктан коронавируска ишенбейм деген адамдардын чын айтсам ой жүгүртүүсүн, логикасын мен бүгүнкү күнгө чейин түшүнө элекмин. Мындай нерсени ойлоп чыгарып, ушуну өзүңө кандайдыр бир тагып, анан ушундай нерсени ойлоп чыгарып, жалган айтуу эми менин оюмча бул такыр эми мындай бир туура ойго келбеген нерсе да. Мен өзүм негизи ушул вирус жөнүндө мындай көп ойлочумун, аябай жоопкердүү мамиле кылганга аракет кылдым. Дайыма маска тагынчумун, антисептик колдоном, колумду самдап жууйм. Эми бүт ошолорду кылып атканыма карабастан тилекке каршы мен да вируска кабылдым. Анан бирок чын айтсам 1-2 күн өзүм деле ушул нерсеге эми ишенген жокмун деп айта албайм, бирок бул нерсени да кабыл алуу үчүн убакыт керек экен да. Анткени 2 күн үйдө температура менен жаттым. Ойлогом, анткени өзүмдүн хронический ангинам бар. Жылдагы деле ангина башталды го деп ошо ойлодум. Жада калса барып врачты да көрүп келдим. Эң таң калтырган нерсе, врач мага айтты да, жок, бул деген коронавирус эмес, бул кадимкидей ангина. Азыркы күндө ангина менен ооругандардын саны көп болуп атат. Сарсына болбой деп туруп дарылар жазып берди. Бирок мен ошого эми сарсынам аны менен тынган жок, ошондуктан мен барып ошол эле күнү тест тапшырдым лабораторияга. Анан тестти болсо 4 күн күттүм. Симптомдорду айта кетсем, кадимкидей эле мындай күчтүү грипп же күчтүү ангинанын симптомдору сыяктуу болду. 3 күн күчтүү температура болду, 39 градустун тегереги. Азыр деле мисалы мындай маанайым кичине жайдар болуп атканга карабастан 37,5 бир температурам бар. Бул деген күчтүү температура эмес, бирок мындай билесиңби эркин шалдыраткан, күчүндө алып койгон ушундай температурада, мындай алсыз болосуң. Алсыз болуп алсырап эле ушул жүрө берет экенсиң да. Анан бүгүн мен сен айтып кеткендей Твиттерге жаздым, мына мен деген барып ушул тест тапшырып, бүгүн тесттин жыйынтыгы чыкты деп. Бирок чын айтсам, жана айтып атпаймынбы, мен бул нерсе менде коронавирус болгонун 1-2 күн мурда эле билип калдым да. Анткени дегенде кадимкидей жана грипп менен ангинанын симптомдорун анын үстүнө андан тышкары дагы бир симптом болот экен да. Бул деген жыт сезими жогот экен. Мындайча айтканда, мен деген азыр такыр жыттарды сезбей калдым да. Мисалы азыр кухняда, плиткада мисалы тамак аш күйүп атса деле, ошонун жытын азыр сезе албайм да. Даамдычы? Даам сезүү Кудайга шүгүр сакталып калды, ал жоголгон жок, бирок ошол учурда албетте жыт кеткенде даам деле мындай кандайдыр бир азая түшөт окшойт да. Анткени азыр эми мисалы жакында жана плов жеп аттым. Плов деген палоо аш деп коет эмеспи? Ошо плов жеп ат. Мисалы ошол пловдун мындай даамын деле сезбей калат экенсиң да. Албетте таттуу же ачуу тамак жегенде анын даамын сезесиң, бирок мындай кичине даамы сусабыраак тамак болгондо такыр эле даамы жок сыяктуу болуп калат экен да. Азим, мындан жалгыз гана оорудан чыга турган кесепеттер эмес, эми айтып атпайбы, Кудай сактасын, бирок ички органдарга дагы өзүнүн таасирин тийгизет экен кайбир учурда. Өзгөчө диабет менен ооруган, жүрөк оорусулар, бир аз илдети бар инсандар ошол оорусун күчөтүп алышы мүмкүн экен. Биз бир психологиялык тарабын карап көрбөйлүбү? Ушул оорудан кийин айлана чөйрөдөн сени тааныбаган инсандардан бир аз мындай дискриминация кабылам деп кооптонуу жокпу? Эми эркин бул жерде кечирим сурайм. Чын айтсам, сен кантип жатып атканыңды билбейм, мындай кыжырды кайнаткан комментарийлер биякта жазылып атат да. Биз көнүп калганбыз ага. Жок, эми сен мындай көнүп калган экенсиң. Мен айткым келет да, туугандар. Мен бул жерде силерди бир ишендирип, ынандыра турган оюм жок. Мына Жумагазиев мырза дейби, силер ишенбесеңер койгула. Бул деген ар бириңер жашооңор өзүңөрдүкү. Кааласаңар өзүңөрдүн ден соолугуңарды карагыла, каалабасаңар карабай эле койгула. Мен силердин ата-энеңер эмесмин, силер жаш бала эмессиңер. Эгерде өз тиги жаныңарды бааласаңар, анда ушул этият болосуңар. Бул мага эми
иши кылса ошол да. Бул кичине мен дагы азыр мындай кыжалат болуп турган кезим, бирок эркин кечирим сурайм. Эгер кааласаң комментарийлерди өчүрүп коеюн. Жок, эркин эми этпей эле кой. Бул жерде биз дагы түшүнүшүбүз керек да, азыр кандай өлкөбүз абалда болуп аткан. Мына жана айтып кеттим, бизде ишенбеген адамдар көп депчи. Чын айтсам, Кыргызстан бул дүйнөдө ушул коронавируска ишенбеген өлкөлөрдүн арасында жалгыз гана өлкө эмес. Бирок мен бир нерсени айткым келет. Коронавируска ишенбеген өлкөлөрдүн баары булар бири-бирине окшош. Ал жерде билим берүү сапаты төмөн, ал жерде саламаттык сактоо деңгээли төмөн, ал жерде өкмөттүн жанакы коррупцияга алынбаганы күмөн. Анткени бул жерде ушул эл деген ушул бүт өнүккөн нормальный өлкөлөрдүн баары коронавирус келгенин билишет. Италия, Испания, баягы Великобритания, Америкалар 100 миңдеген адамдардын өлүп атканын биз көрүп атабыз да. Ошондуктан буну бирөө ойлоп чыгарды, статистика жалган деген эми бул анекдот да. Албетте статистика жалган болушу мүмкүн. Чет мамлекеттен грант алыш үчүн деген дагы жүрөт го бизде фейк. Эми бул жерде эркин мен бул логиканы бир четинен түшүнөм. Биздин өкмөт мисалы ушул акчаны алып алып туруп, тиги эмени каражатты каяка короткону белгисиз. Аны мен эми биз деле жарандар катары ага деле иштенбей атпайбызбы? Мисалы отчет бере алышкан жок. Мисалы биздин премьер-министр акчаны алганын алып туруп өзү кетип калды да азыр. Бирок бул жерде биздин жанакы өкмөттүн акмактыгы коронавирусту жокко чыгарбайт да. Бул нерсени биз мындай эми эки башка нерсе болуп атпайбы? Аны биз айырмалап мындай эми эки башка карашыбыз керек да. Анан айтып атышат, мына мисалы тиги жалган статистика бар деп. Врачтар акча алышып, башка случайларда ушинтип коронавирус сыяктуу кылып каттатышып, балким ал нерсе бар. Бирок бир нерсени түшүнүшүз керек, урматтуу туугандар. Мына буга чейин бизде күндө бир 10дон, 20дан, 30дан өлкө боюнча случайлар катталып жатты да. Буга чейин бир 20дан бир аз ашкан бизде өлүм эмелер болду, учурлары болду. Ал жерде албетте ар кандай манипуляция же болбосо ушу статистиканы жалганга чыгаруу, ушундай ар кандай көрүнүштөр болушу мүмкүн. Бирок мына күндө эми болсо 100дөн 200дөн катталып атат. Мына көрөсүңөр, жакында бул дагы тесттердин жетишпестигинен, тартыштыгына эме байланыштуу ушундай аз болуп атат да. Мына жакында көрөсүңөр, 1000ге чыкканда, мына ал жерде балким буга чейин бир 10 кишини алдасак, алдагандырбыз балким. Бирок азыр ошол 10 киши 1000 кишинин арасынан жоголот, туугандар. Бул нерсени өтө олуттуу биз кабыл алышыбыз керек да. Мына мен бир жума үйдө ооруп жаттым, азыр мына кичине жакшы болуп калган кезим, бирок мына тилекке каршы келинчегим мына ооруп, ал да үйдө жатат да. Эркин сен айтып кеттиң, мына кандай кесепеттер болот деп да, ар кандай адамдардын биз да медиктер менен сүйлөшүп жүрөбүз. Бул жерде мындай чоң бир жаңылыштардын бири бул жерде мындай болуп атат да, биз деген ушул коронавирусту бул грипп же ангина деп койгонубуз да. Биринчиден эң негизгиси бунун ушул коронавирустун жана кандай десем, осложнениясы бир татаалдашып кетүүсү өтө коркунучтуу. Бул деген өпкөгө, жүрөккө, сен айткандай диабет менен ооруган адамдарга да чоң аябай мындай күчтүү кесепетин бериши мүмкүн да. Бул биринчи нерсе. Экинчи нерсе, бул вирус аябай жаңы болуп атат да, туугандар. Аябай жаңы. Бул вирустун мына дүйнөдө пайда болгонуна толук 1 жыл боло элек. Бул вирустун кесепети кандай болоорун биз толук кандуу мына адамзат катары билбейбиз дагы элечи. Мына балким мен ойлоп атам, мен деген мына айыгып кеттим буюрса деп. Бул дагы гарантия эмес да. Ошол бирок мындан кийин сосудтарга кандай кесепет болушу мүмкүн? Ошону биз билбейбиз да. Ошол. Азим, дарылануу кантип жүрүп атат үйдөн? Антибиотик ичип атасыңбы, ичкен жоксуңбу? Дарылануу мындай болуп атат. Негизи, мына билесиңер, вирустан негизи эле биз мына адамзат эч кандай вирустан биз дары таба элекпиз да, тилекке каршы. Мына жада калса эң жөнөкөй грипптин деле дарысы жок. Биз антигриппин деген дары, бул деген парацетамол. Кадимкидей парацетамол, бул деген жөн гана эмени температураны түшүрөт. Бирок грипптин вирусуна бул каршы эч нерсе кыла албайт да.
мына азыр дагы коронавирус эми аны унчукпай эле койсок болот, коронавирустун дарысы такыр жок бүгүн. Мына ошондуктан бул жерде коронавирусту жеңүүчү бир эле нерсе бар, бул адамдын иммунитети. Ошондуктан мен азыр күндө витамин ичип атам. Температурам жогору, көп чай, эме бал менен. Анан 4 күн чын айтсам ошол менен жаттым. Парацетамол температурам аябай жогорулаганда. Анан эми бул жерде бир нерсени эске алыш керек. Мына эркин экөөбүз жашпыз. Жаштар негизи эле ушул ооруну жеңилирээк көтөрөбүз. Ошондуктан мен атап кеткен эң эле жөнөкөй дарылар бул витамин Д, парацетамол, аспирин. Мына булар деген эгерде биздин кандайдыр бир оорубуз жок болсо, ошо айыгып кетүүгө мындай мындай жол түзөт да. Бирок ошол эле учурда биз эске алышыбыз керек, коронавирус менен грипптин айырмасы эмнеде? Мына эркин, мисалы мен грипп болуп ооруп калсам, мен деген эмеде орто ченемде бир адамга гриппти жуктурат экен да, бир жарым. Коронавирус менен ооруп калсаң 3 адамга жуктурасың. Анан мындай бул жерде айырма чоң эмес сыяктуу сезилгени менен бул вирус эми математикадан көрсөңөр болот, графиктер түзүп. Бирок бул вирус мындай өтө эмеде бат тарайт экен да. Ошондуктан мына биз деген аябай ошону мындай эске алышыбыз керек да, этият болушубуз керек. Бул нерсе биз өзүбүз оорубасак, бала чакабыз оорубаса, ата-энебиз ооруйт, ата-энебиз курактуу, тиги биздин башка адамдар, карылар, алардын да ооруп калышы мындай аябай ыктымал да. Ошондуктан буну эске алышыбыз керек. Бул грипп сыяктуу же ангина сыяктуу деп айтуу эми чындыкка окшош, бирок чындык эмес да. Азим, эми ишенбегендер мейли эми өзү менен болсун, аларды да жараткан сактасын, бирок ишенип аткандар үчүн дагы кандай кеңештериң болор эле? Сен деле маска тагынып аттың, колуңду жууп аттың, бирок баары деле жетти да, бирок балким андан да күчөтүш керекпи чараларды? Бул жерде да, эркин бул жерде маска дегенде биз бир нерсени түшүнүшүбүз керек да. Маска эгерде бул кандайдыр бир өзгөчө жанакындай респираторный маска болбосо, бул деген бизди вирустан сактай албайт тилекке каршы. Мына вирус ушунчалык кичинекей, жанакы иненин башына бир канча миллион же бир 100 миңби канча эми ошо вирус батат экен да. Эми анан биз жанакындай марлевый повязка кийгенде эми ал тешиккенден кантип вирус өтпөсүн. Бул нерсени биз туура түшүнүшүбүз керек. Бирок эң негизги нерсе маскалар жөнүндө. Биз маска тагынганда биз өзүбүздү коргобостон башкаларды коргойбуз да. Анткени маска тагынганда оңой менен чыкпайт экен. Ошондуктан маска тагынып ооруп калдың деп сурап атышат да. Эмнеге анда тагынуунун кандай бир кажети бар депчи. Туугандар, эгерде биз баарыбыз тагынсак, ошондо оорубайбыз да. Эгерде мен тагынып, мисалы, башка бирөө тагынбаса, анда менден жугуу ыктымалы төмөндөйт, бирок ошол учурда мен болсо башкадан жуктурганга коркунуч дайыма кала берет да. Ошондуктан эми эмне кылыш керек? Өкмөт негизи бизге жакшы эле 2 ай какшап айтты. Андан бери эч нерсе өзгөргөн жок. Биз деген тойлорго барбайлы. Эми мүмкүн болушунча албетте эми адамдардын турмуш шартына жараша, бирок коомдук транспортду колдонбойлу, базарларга чыкпаганга аракет кылалы. Эми ошондой эле кандайдыр бир финансылык шартыңар болсо үйдө отуруш керек. Бул нерсени өкмөт бизге жакшы эле какшады апрель-май айларында. Бирок айтып атпаймынбы, мына ушунчалык биздин кыргыз элинин өкмөткө жанакы ишеничи ушунчалык төмөн болуп атат азыркы кезде. Өкмөттүн авторитети ушунчалык плинтустан төмөн болгондуктан биз өкмөт кээде чындыкты айтса да ишенбей атабыз да. Ал эми өкмөт болсо коронавирустун коркунучу жөнүндө бизге жалган айткан жок, туугандар. Балким алган акчаны уурдап тура эмес коротуп атышат. Ал болушу мүмкүн. Бирок эми ошол нерсе жөнүндө бизге жалган айтса, анан вирус бар дегенде ал деген автоматтык түрдө жалган болуп калбайт да. Ошону эске алыш керек, туугандар. Азим, эми бир нерсени ушул биздин көрөрмандарыбызга айтуу туура го деп турам да. Эртели, кечпи, бирок бир 70-80% калкыбыз бул вирус менен ооруп чыгат экен. Анан жана коллективный иммунитет деген ишенип туралык болот депчи. Бирок ошол 70-80%дын баардыгы бир күндө ооруп,
биздин саламаттык сактоо системасын бир күндө катастрофага келтирбеш үчүн бир аз бөлүп ооруганы жана платого чыкканыбыз кийинирээк болсун дегенибиз окшойт. Эми дагы карантинден киргизиштин кажети барбы? Эми бул жерде мындай да Эркин, менин оюмча, албетте карантин негизи эмнеге киргизилет? Ошону бери дагы кайталап кол, азыр эле сен айтып кеткен нерсени. Чынында коронавирус ушунчалык бат тарагандыктан, коронавируска каршы дары дагы эле табыла элек болгондуктан, эми биз сен айткандай эле көпчүлүгүбүз ошол вирусту башыбыздан өткөрөбүз окшойт да. Эми ушул нерсени биз кабыл алышыбыз керек. Бирок мына Кыргызстанда мен канча ушул больница, канча койка место бар экенин билбейм, балким эми деп коелу, Кыргызстанда бир 10 000 ушундай койка место бар биздин ооруканаларда. Анан 5 000 киши, канча врач бар экенин мен даже билбейм, аны ойлоп турайын азыр. Бирок анан эгерде бир учурда 20 000 киши ооруп калса, элестетип көргүлө. Бул нерсенин болушу мындай мүмкүн, ыктымал. Анан ошондо мына чынында ооруткан адамдар дагы больницага жете албай калат. Аларга эми Кудай сактасын албетте. Бирок ошол дарылар жетпей калышы мүмкүн, жанакы ИВЛ деп коет, аппарат искусственной вентиляции легких деп, мына ошол нерселер жетпей калышы мүмкүн да. Мына бул ошол коркунуч бизде турат. Анан азыр деген биз деген мына айтып атпаймынбы? Мына балким азыр адамдар ишенбей атат. Эми бирок баарыбыз ооруп ошондой ишенгенде анда кеч болуп калышы мүмкүн да. Азыр деле мына мисалы мен үйдө отурам, айтып кеттим жана 4 күндөн бери мага саламаттык сактоо министрлигинен эч ким чала элек. Өзүм үйдө лечение кылып атам, самолечение мындайча айткандачы. Бирок мына мен тиги досторум, туугандарым, досторум өздөрүнүн туугандарын мисалы больницага алып барып орноштурайын десе, такыр орун жок да. Эптеп кайдагы бир эмелерди, жана связьтарды, тааныштарын ошол ортого салып, булар деген барып туп диспансерге жаткырып атышат да. Анткени бир дагы бош орун жок. Мына жайында биз деген грипп болуп оорубайбыз да. Эми оорусак ооруйбуз, бирок эми ушунчалык эпидемия масштабында мындай оору мен мисалы көргөн эмесмин. Жайында балким тиги бышалек арбуз жеп ичи өзөтөт, же болбосо тиги жуулбаган алма жеп ичи ооруйт. Инфекционка ошондой случайлар менен толуп калат, толсочу. Эми ал жерде кол жууп, кадимкидей эметсек, андан арылсак болот. Эми бирок ушундай грипп менен, ангина менен, пневмония менен инфекционкага жайында толтур адам келген эми качан болуптур мындай нерсе. Бул нерсеге эми мен мындай да ишенбесеңер койгула деп туруп, бирок кайра эле мындай ишендиргенге аракет кылып аткандай болуп калат. Эми бул биздин жарандык милдетибиз болуп атпайбы? Албетте. Анан просто бул нерсе мындай да, туугандар. Өкмөт бар, өкмөткө ишенбесеңер ишенбегиле. Бирок өкмөттүн биздин жанагы коронавирус менен жанагы алек болгону сизди ишендирбесе, ал коронавирустун жоктугун далилдебейт, туугандар. Бул жерде ушул нерсени мындай эмеге бөлүшүбүз керек да, эки мындай айырма кылыпчы. Азим, соңку суроолордун бири болсун. Көп менин тааныштарым да айтты да, ой, мен деген тети февралда, январда укмуш грипп менен ооругам. Мен ошондой эле ооруп койгом деген пикирлер дагы көп болду да. Сен пикириң кандай бул боюнча? Мен деле декабрда катуу ооругам. Бул дагы мен буга чейин мурда көрбөгөн мындай деңгээлдеги ушундай аябай мындай оор мындай грипп болгондо меники делечи. Жада калса жалгыз мен эмес, кызым дагы, келинчегим дагы үчөөбүз аябай катуу ооруп чыкканбыз. Анан бирок биз эми бир нерсени унутпашыбыз керек. Азыр дүйнөдө коронавирустан тышкары вирустар көп. Грипптин вирусу деле жыл сайын бул мутация болот эмеспи? Жыл сайын өзгөрүп, күчтөнүп, грипп дагы оорлошуп баратат да жыл сайынчы. Анан мен деле эми ушундай үмүтүм бар болчу. Мен деле декабрь айында оорубадымбы, балким коронавируска мен кабылбайм деп. Анан ушу коронавируска мен кабылдым. Биринчиси бул. Экинчиси, бир нерсени дагы унутпашыбыз керек. Коронавирус бул жанагы ветрянка эмес. Бир жолу ооруп калып, анан өмүр бою оорубайм деген бул жерде көрүнүш жок тилекке каршы. Бүт азыр эмелер, иликтөөлөр көрсөтүп атат. Мына Кореянын баягы эмесин өрнөгүндө коронавирус менен ооруп туруп, 2-3 айдан кийин кайра ошол ооруга кабылган мисалы көрүнүштөр бар да. Бул жерде коронавирус менен мен мисалы азыр ооруп бүтсөм дагы
бул коронавируска каршы менде тиги баягы түбөлүк иммунитет пайда болбойт да. Ошондуктан грипп болуп оорусаңар бир нерсени эске алгыла, балким грипп дагы коронавирус да болуп ушу ооруп калышыңыз мүмкүн тилекке каршы. Эми Азим, ушу бизди көрүп аткандар үчүн эгер кандайдыр бир симптомдордун бир түрү пайда болсо, бирок азыр мына мен бүгүн да угуп атам, 4 инсан менен сүйлөштүм, 4 тең 118ге чалып ала албай атабыз. Аны да түшүнсөк болот, себеби линиялардын бардыгы бош эмес, больницаларда бош орун жок. Ошон үчүн эгерде симптоматика чыгып калса, биринчи ирет эмне кылыш керек, сенин сунуштарың? Мен каршы болбосоң дагы кичине сен айткан бир ойлоруңду улантып кетсем, эмеде карантин боюнча. Мына биз карантин жарыяладык өлкө катары апрель-май айларында. 1,5 ай үйдө отурдук. Көбүбүз ошол учурда тиги биздин жумушубуздан, кандайдыр бир каражатыбыздан, ар кандай нерселерден айрылдык ошон айынан. Мисалы сен деле канчадан бери той алып барбай, мероприятиеге чыкпай, сен деле мисалы өзүңдүн ишмерлүүлүгүңө деле бир кандайдыр бир эме берет, кесепет. Залакасын тийгизди, ооба. Ооба. Анан бирок мына биздин мамлекет, биздин өкмөт бизди 1,5 айга үйгө камап койгон кезде бир нече нерсени аткарыш керек эле да. Алардын отчету мындай болуш керек эле. Мына биз деген урматтуу кыргыз жарандар, сиздер 1,5 ай үйдө отурдуңар. 1,5 айдын ичинде биз баланча больница курдук. Биз баланча тест алып келдик өлкөгө. Биз баланча оборудование алып келдик, дары алып келдик. Андан тышкары биздин медперсоналдын жетишсиздигине байланыштуу балким студенттерди же башка тиги медсестра, медбраттарды аларды дагы биз эме мобилизацияладык. Мобилизация кылып, аларды ушул вирус менен иштегенге биз мындай өтө интенсивдүү тренинг өткөрдүк деп бизге ушундай отчет бериш керек эле да. Тилекке каршы бизге берген отчеттор кандай болот? Мына комендантский часты бузгандар мына, кыска шортик кийип алып жамбашын көрсөткөн кыз мына, кыргыз элин тиги видеого оскорбление кылган мына деп, эми акмактык ошол да, мен жинимди келтирген. Ушундай бир келесоолук менен алек болушту тилекке каршы. Анан бүгүн мына 1,5 ай карантинде отургандан кийин биз ошол 1,5 ай карантин текке чыкты тилекке каршы. Анткени мына азыр деген биз көрүп атабыз, больницанын жетишсиздигин көрүп атабыз, тесттердин жетишсиздигин көрүп атабыз. Жаңы врачтарды мобилизациялоо кылбастан тескерисинче байкуш жумушка үйдөн жөө басып бараткан врачтарды биздин тиги мамлекет, биздин силовиктер алардын баарын ушул кандай десем алардын үстүнө ушу басым салып, кечирим суратып, унижать этип аясын кетирди акмактар да. Анан эми ушундай өздөрү болсо кечирип коесуң, узатышып 100 киши чыгып алып сүрөткө чогултуп атышат. Туптуура, так ошондой болду да. Анан эми туугандар, бир нерсени түшүнүшүбүз керек. Мына ушундай тилекке каршы жанагы айтып эмеспи, отсталый деп ушундай кедей өнүкпөгөн өлкөнүн жарандарыбыз биз. Эми бизди премьер-министр же Минздрав келип туруп баарыбызды куткарат деген ойдон биз алыс болушубуз керек. Мына бул жерде биз баарыбыз өзүбүзгө калдык да. Биз деген мына өзүбүз үчүн жоопкерчилик алышыбыз керек, этият болушубуз керек, вируска кабылбаганга аракет кылышыбыз керек. Вируска кабылсаңар дагы вирусту башкаларга таратпаганга аракет кылышыбыз керек да. Мына биздин мен айта кетсек случайда, мына бүгүн мен жаздым Твиттерге. Мен ушул менин тиги анализим коронавирус бар деп чыкты депчи. Бирок бул мына суббота күн. Бирок мен биринчи күндөн бери үйдө жатам да. Коронавирус барбы, жокпу билбейм, бирок мына симптомдор бар. Менин жаран катары, Кыргызстан жараны катары негизи эле мына адам баласы катары менен караганда менин жоопкерчилигим бар. Башкаларга мен жугузбашым керек. Анан мына бир нерсени эске алалы, балким докторлор силер чалсаңар да эркин айттыңдар 118 номерди албай атышат деп. Балким силерге да доктор келбей калышы мүмкүн. Бирок доктор келбесе бул жерде эми анда келбесеңер койгула, мен өзүм калганымды кылам деген мындай мамиле бул туура эмес да. Үйдө жатыш керек, үйдөн чыкпаш керек, мүмкүн болушунча башка адамдар менен ушул взаимодействие кылбай, изоляцияда болуш керек да. Өзгөчө ата-энелериңерге сак болгула, аларга жугузбаганга аракет кыла достор да.
Мгм. Рахмат Азим, эфирди жыйынтыктап атып, мен жана орус эфиринде да айттым элем, жана телефон экөөбүз сүйлөшкөндө да сага айтып бердим элем. Азыр дагы ошону айтууну туура деп чечтим. Менин бир тууган эжем тууралуу обсервацияда 14 күн жаткан жок, 7-6 күнү абалы жакшы болгондон кийин орун жок болгондугунан улам үйгө чыгарышты. Үйгө өздөрүбүз жеткизем деп Ганси бейтапканасынан Бишкек шаарынын Токтогул менен Бейшеналиев көчөсүнө менин эжемдин айтымы боюнча 50дөн ашык 60ка жакын бейтапты алып келип ошол жерден шаардын борборунан калтырып койгон кече күнү. Анан мүмкүнчүлүгү барлар эптеп таксиге отуруп кетишти, мүмкүнчүлүгү жоктор ошол жерден коомдук транспортко отуруп эле кетип калды деп маалымат алдым мен бүгүн. Эми мүмкүнчүлүк менен пайдаланып, эгер бизди ушул биздин жашообузга, ден соолугубузга жооп беребиз деп милдетти алган атка минерлер көрүп атса, мен бул расмий каттагы жазууга эртең аттанам буюрса. Мүмкүн болсо жасаган милдетиңиздерди аягына чейин чыгарсаңыздар, ал эми я вот хочу прям поставить жирную точку и больше не буду возвращаться к этой теме, Азим, если позволишь. Уруксат болсо мен жанагы акча алдыңар, коронавирус жок деген боюнча жогоруда мен Азим сен айтканыңа толугу менен кошулам. Ар бирөөбүздүн жашообуз өзүбүздүн башыбызда. Ушул бир нече күн бою мен жалгыз гана жарандык милдетим экен элдерге маалымдатыш үчүн менин журналист катары дагы Кыргызстандын жараны катары да милдетим катары көрдүм элем ушул нерсени айтуу үчүн. Балким туура эмес болгондур айтканым, себеби мен жогоруда айткандай мен апам жашаган айылдагы чоң ызы чуу башталып, мен апама, мен бир туугандарыма дагы бир аз стигма башталганын сезип атам, бирок ага карабастан ушул айтууну туура көрдүм элем. Анан урматтуу достор, ушул нерсенин баардыгы жалгыз гана сиздердин саламаттыгыңыздар үчүн. Мен ишенем, Азим дагы түшүнүктүү жаран катары, биз дагы үй камагында отуруп өзүбүздү айыктырганга алыбыз жетет. Балким акчабыз жетпесе дагы аң сезимибиз жетет. Бирок сиздерди дагы ушул аң сезимди көтөрүүгө чакыраар элем, себеби бир өлкөбүз, бир мамлекетпиз, кой дагы аксагы менен жүз экен. Бирок кантсе дагы баардыгыңыздардан суранарым, ушул акча төлөндү, бул чоң саясат жана башка деген сөздөрдөн бир аз критикалык ой жүгүртүп алыс болсоңор жакшы болот эле. Жок десеңиздер, ал дагы сиздердин өзүңүздөрдүн чечимиңиздер. Жалпыңыздарга ден соолук, ийгилик каалайм. Мен башка бул темага кайтып келбейм. Рахмат. Эркин, мен дагы ушул сен айткан сөзүңө кошулуп кетейин. Туура бир нерсе аябай маанилүү нерсени белгилеп кеттиң, бул стигма. Балким биздин көрүүчүлөрдүн айрымдары стигма деген сөздү билбей калышы мүмкүн, бирок басмырлоо, баарыбыз түшүнөбүз да. Азыр мына мисалы мен ушул Твиттерге жазып чыккан алгачкы себептердин бири, анткени бул нерседен биз уялбашыбыз керек. Вируска кабылдым, эми адамдар эмне деп айтышат, мага мамиле бузулат деп ошону кандай кылсам сыр катары сактап жүрүү бул өтө жоопкерсиз. Биз деген ушул вирус болсо, ким менен акыркы кезде сүйлөшсөк, ким менен жолуксак, ошолордун баарына мүмкүн болушунча чалып, аларга айтып, мына менде вирус бар экен, сен дагы өзүңдүн симптомдорун кара, балким сага тест тапшырыш керек деген ошол ойду жеткиришибиз керек. Тоондар башкалар вируска кабылса, аларды дагы бир кандайдыр бир жаман адам сыяктуу ушундай бир мамиле кылбашыбыз керек. Неге дегенде, бул вирус эми биздин кандайдыр бир адаттарыбыз же биздин ушул жашоо стилибиз бул вирусту бизге алып келген жок. Мисалы, бул вируска тиги уурулар гана же болбосо коррупционерлер гана кабылат деген мисалы андай эмес да. Бул вирус тандабайт. Байыңды дагы, кедейиңди дагы, ыймандууңду дагы, уятсызыңды дагы баарына бул мындай эме да, мындай одинаково жугат экен да, көрөчү. Анан ошондуктан биз бири-бирибизге дагы ушул боорукер бололу. Анткени мына мисалы мен чын айтсам 2-3 күн аябай жаман болдум. Кимге жуктурдум, кайсы бет менен аларды карайм деп баарына жазып, жазуудан мурун мен дагы кандайдыр бир ушундай изденүүдөн өттүм да өзүмчү. Анан бирок достор, бирок бирөө мага деле бирөөдөн жукту да бул нерсе. Анан мага кимден жукканын билбейм, бирок кимден жукса да мен ал адамга мисалы кандайдыр бир жаман оюм же тааныштарым жок да. Бул нерсе бирок эгерде силер жөтөлүп, чүчкүрүп, анан бүт жанакы симптомдору болуп туруп анан жуктурсаңар, бул башка нерсе. Биз деген жоопкердүү бололу. Бул өтө маанилүү. Эгерде симптомдоруңар болсо, врачка чала албасаңар дагы, мамлекетке, өкмөткө ишенбесеңер дагы, туугандар үйдө отургула,
өзүңөрдү жакшы карагыла, эми Кудай таалам силерге ден соолук берип, ошол вирусту жеңилирээк өткөрүштү сиздерге мен каалайм да. Туура Азим, себеби балким Кудайдан тиленелик, сиздер вирус жуктуруп алсаңар, үйдө отуруп эле оңой өтүп кетесиңер. А балким сиз аркылуу вирус жуктурган бирөөсү атасыз же апасыз калышы мүмкүн. Ошол күнөө да сиздин мойнуңузда болоорун унутпаңыздар. Азим, Кыргызстандын жаранды катары, сенин досуң, кесиптешиң катары мен жараткандан тилейм, жеңилинен берсин. Ооруба, Алтынайга, кызыңа салам айт. Бардыгы жакшы болот буюрса. Эркин, сага чоң рахмат. Сен менен достугубузду аябай баалайм. Досум, үй бүлөңө ден соолук берсин, өзүң да сак бол. Рахмат. Буюрса, жакшы күндөрдө жолугалы.